Менин атым Аят. Мен социалдык мониторинг кызматкеримин жана бизнес камсыздоочумун. Ошондой эле дин изилдөөчүмүн. Азыр бир суроом бар. Бул суроого сиз мурда жооп бергенсиз. Бирок азыр бул суроону так сизге байланыштуу кылып бермекчимин. Сиз бизге жообуңузду айткан элеңиз. Эгер инсан мусулман болсо жана ал башка динге өтсө же кабыл кылса, исламий мамлекетте анын мыйзамдарына көрө, мисал үчүн, эгер Индияда болсо, ал жерде өзүнө тиешелүү мыйзамдар бар. Жана бир канча окуялар болуп өткөн. Сиз бир адамсыз, сиздин уулуңуз же кызыңыз башка динди кабыл кылууну четсе, сиз эмне кыласыз? Сиздин кызыңыз мусулман болбогон адамга турмушка чыкса, сиз эмне кыласыз? Куранда буга окшош абалга аят келгенби? Мындай кырдаалда сиз кандай жолго жүрөсүз? In the Quran to state your action, because I believe you believe in right when I watch some of your video. Бир тууганыбыз жакшы суроо берди. Эгер менин уулум же кызым башка динге өтсө эмне кыламын? Жана менин уулум же кызым мусулман болбогон адам менен турмуш курса эмне кыламын? Биринчиден, иншаллах, менин уулум жана кызым эч качан мындай кылбайт. Эмне үчүн? Эмнеге дегенде мен аларды динде күчтүү жана туура кылып тарбияладым. Менин уулум жана кызым хафизул Куран. Алар менден жакшыраак. Менин бардык перзенттерим хафизул Куран. Эгер бир дин өкүлү менин перзентимди өз динине киритмекчи болушса, алардын өзү исламга кирип кетиши ыктымалы жогору. Мен аларды динде күчтүү, кайраттуу кылып тарбияладым, Аллах кааласа. Менин бардык перзенттерим динде туура. Алар башкаларды ислам динине киргизип жиберет жана көпчүлүктү ислам динине киргизген. Элестетип көрөлү, биздин элесибизде кимдир бирөөнүн баласы башка динге кирди, же кимдир бирөөнүн баласы мусулман болбогон инсан менен турмуш курду. Эмне кылабыз? Жана мага Курандан булак бериңиз дедиңиз. Бул кырдаалда биринчи кезекте сиз балаңызга башка динге өтүү туура эместигин айтууңуз зарыл. Жогорку маданият, камкордук жана негиздер менен ага түшүндүрүшүңүз керек. Ал кимдир бирөө тарабынан ууланып калган жана кимдир бирөө аны туура эмес жол менен жолдон адаштырган болушу мүмкүн. Жана ошол себептен ал башка динди кабыл кылгандыр. Бул абалда мен андан баш тартам. Эмнеге? Мен сизге Курандан далил беремин. Эң сонун мисал Нух алейхисаламдын уулу. Эгер Нух алейхисаламдын окуясын билсеңиз, Нухка вахий келет тез арада жер жүзүн суу капташы жөнүндө жана анын чоң кеме жасашы керектиги вахий болуп келет. Ал кемеге ыйман келтиргендер гана чыгуусу уруксат берилет. Жана Нух алейхисалам ар бир айбан түрүнөн бир жуптан кемеге чыгарат. Бирок анын уулу Нухка моюн сунбайт. Уулу Нух алейхисаламды шылдыңдайт эле жана ушинтип айтар эле: бул жерде суу ташкыны эмне кылсын? Эгер суу ташса, мен эң бийик тоого чыгып кетемин. Нух алейхисалам Аллахка өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүн сактап калуусун суранат жана Аллах субхана ва таала Нух алейхисаламдын үй бүлө мүчөлөрүн сактап калууга убада берет. Жана күчтүү жамгыр жаашты баштаганда, анын уулу эң бийик тоого карап качат жана ал тоонун эң бийик чокусуна чыгат. Суунун деңгээли болсо барган сайын көтөрүлө баштайт жана суу деңгээли тоодон да бийик болуп көтөрүлөт. Ошондо уулу ыйлайт. Бул жөнүндө Худ сүрөсүнүн 45-49 аяттарында Нухтун уулу ыйлашты баштайт жана атасынан анын өмүрүн сактап калуусун сурайт. Ошол убакта Нух алейхисалам Аллахка ыйлайт жана ага үй бүлөсүн сактап калуу үчүн убада бергендигин айтат. Улуу Аллах анын уулу ага үй бүлө мүчөсү эместигин айтат. Эгер менин уулум мусулмандыктан чыкса, ал эми менин уулум эмес. Ал менин физикалык жактан уулум болушу мүмкүн, бирок ыйман жагынан ал менин уулум эмес. Эмнеге дегенде ыйман бирдиги кан бирдигинен бийик. Уулум эми менин уулум эмес. Ал менин физикалык жактан уулум. Эмнеге дегенде каныбыз бир. Бирок ал башка динди кабыл кылса, ыйманыбыз бир болбойт. Физикалык жактан ал менин уулум, ыйман жагынан уулум эмес. Мен андан баш тартам. Эгер кызым мусулман болбогон инсанга турмушка чыкса, мен аны канчалык жакшы көрбөйүн, ал үчүн эмнелерге гана даяр болбоюн, мен ага ал тозокко түшөрүн айтамын. Эмнеге дегенде ислам башка диндерге өтүүгө уруксат бербейт жана башка дин өкүлдөрү менен турмуш курууну тыят. Сиз мындай кырдаалда ага басым өткөрүшүңүз керек жана ага үй бүлө мүчөлүктөн чыгып кетүүсүн эскертишиңиз керек. Физикалык жактан ал перзентиңиз болушу мүмкүн, рухий жактан болсо жок.
Ал эч кандай мурас албайт. Ал менин эч бир мал мүлкүмдөн мурас албайт. Ал биринчи менин рухий ыйман жагынан перзентим эле. Ал башка динге өтүп кетти. Бирок эмне болбосун, мен аны дагы ислам динине кайтышына аракет кыламын. Мен ага логикалык көбүрөөк түшүндүрөм. Буга катуу аракет кыламын. Эгерде ал кайра ислам динине кирсе, ал дагы менин рухий ыйман жагынан уулум болот. Жана мында мен аны сыйлайм. Сурооңузга жооп бердим деп үмүт кыламын.